30 жылдан бери каралбай келген Акаракол шаарындагы органикалык айыл чарба департаментинин Ысык көл филиалынын 4 кабаттуу имараты капиталдык оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Буга чейин борбордо 6 кызматкер эмгектенип келген. Курулуш иштери аяктаса органикалык өндүрүштү тейлөө борбору уюштурулуп, органикалык өндүрүшүн маалыматтык жана каражаттык тейлөө жана топурак анализин чыгарып берүү кызматтары көрсөтүлүп, штаттык бирдик көбөйөрү күтүлүүдө. Аталган имарат ушул жылдын 1-сентябрында башталып, 30-декабрына чейин колдонууга берилери күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигине караштуу органикалык айыл чарба департаментинин Ысык көл аймактык филиалынын 4 кабаттуу имараты оңдоо иштери азыркы мезгилде кызуу жүрүп жатат. Бул оңдоо органикалык айыл чарба департаменти үчүн дагы жана Кыргызстан, анын ичинде Ысык көл областы үчүн эң чоң жетишкендик. Бул имарат келечекте заманбап технологиянын жана органикалык айыл чарба билиминин борбору болот деген чоң үмүттөбүз. Жана ошондой эле бул имаратта келечекте органикалык өндүрүштү тейлөө борбору уюштурулуп, ошол органикалык өндүрүштүн маалыматтык жана каражаттык тейлөө жана ошондой эле топурак анализин чыгаруу кызматтары көрсөтүлөт. Тагыраак айтканда, бул борбордон дыйкан фермер келет, топурагынын анализин чыгартат дагы, ошол чыккан топурагынын анализине жараша жана өсүмдүктүн түрүнө жараша кайсы органикалык каражат кандай колдонулат, эмнеге колдонулат, ошол боюнча консультациялар берилет дагы. Анан ошол келген фермерлер менен тыгыз иш алып барылып, андан ары ошол фермерлер менен тыгыз иш алып барылат да. Жана ошондой эле бул келечекте бул имаратта ушу органика өндүрүшү менен алектенген органикалык айыл чарбасына кызыктар болгон фермерлердин чоң бир аянтчасы, площадкасы болот деген чоң үмүттөбүз. Ак Суу районунун Маман айылында дары чөптөрдү кургатуучу цехтин курулушу жүрүүдө. Цехти курууга айыл өкмөт тарабынан 1 гектардан ашык жер бөлүнүп берилген. Цехти куруу ушул жылдын жаз айында башталып, курулуш иштерине 20га жакын адам тартылган. Ушул жылдын аягы менен колдонууга дагы берилери күтүлүүдө. Курулуш аяктаса, кургатуу цех 24 саатта болжолдуу 4 тонна дары чөп кургата алат. Маман айылында дары-дармек чөптөрдү өстүрүү боюнча элдер эмгектенип келген. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде валерьянка жана календула жана ошо мышык тамыр деп коебуз, ошол дары-дармек чөптөр өстүрүлүп келет. Но буга чейин элдер, дыйкандарыбыз өзлөрү үйлөрүнөн кургатышып, жана талааларга өзлөрү себишип, үйлөрүнөн кургатышып, анан дары-дармек чөптөрдү өзлөрү баягы сатып алуучуларды издеп ушул күнгө чейин окат кылып келишкен. Бүгүнкү күндө ушул Маман органик кооператив түзүлүп, ушул айылдан, Маман айылынан кооператив долбоор жазып, долбоордун негизинде ушул бүгүнкү курулуп жаткан цехтин иштерин көрүп жатабыз. Цехтин жабдуусу $154 000 болуп эсептелинет. Оборудованиянын өзү болуп. Баш аягы $358 800 болуп эсептелет. Районунун Тосор айылында Тосор органика кооперативи жергиликтүү мөмөлөрдөн алынган ширенин 4 түрүн даярдоодо. Койканын аталган долбоорун алкагында алынган жабдуулар менен бир күндө 1 тоннага чейин шире чыгарууга болот. Долбоор аркылуу 6 тонна сырьё баткан муздаткыч менен дагы камсыз болгон. Цехте кооперативге мүчө болгон 9 адам эмгектенип иш алып барышат. Алдыда кыямдын түрлөрүн жасап, алгач облустук, андан соң республикалык деңгээлдеги рынокко чыгуу пландары бар. Бул кооператив койка эл аралык долбоору менен 1921-жылы уюштурганбыз кооператив. Ошо койка долбоору келип, ошо кайра иштетүү боюнча ишке ашыруу боюнча келген. Биздин айылда алма өрүктөрүнүн өтпөй калгандыгына байланыштуу, калып калганына байланыштуу ушу долбоорду иштелип чыкты. Ошондон бери быйыл 22-жылы декабрь айында Корея эл аралык койка тарабынан бул сок чыгаруучу аппараттар келди, Тосор органика. Андан тышкары холодильник 60 тонналык холодильник коюлду. Ушу документтерибиз бүтсө, рынокко чыгалы деген оюбуз бар. Областка, кайта област Кыргызстанга чыксак. Келечекте жакшынакай бир
Россияга, Казакстанга чыксак деген ойлорубуз бар. Бизде себеби алма көп, өрүк көп. Ошо калган нерселерин баарын переработка кылсак деген оюбуз бар да. Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатын көздөйт. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын Ысыкөл маалымат жаңылыктары үчүн.